Айылдан өткөн душман жок экенине ынандым. Бирге түтүн булатып, келатканыбызга 40 жылдан ашты. Кеч кирип калган. Демидегидей эле чай ичип, кобурашып олтурганбыз. Кемпиримди сынап көрмөкчү болуп мынттым. 35 жыл мурун бир кичинекей үйдө жашап, эски Жигули айдап, 3 буттуу керебетте уктачубуз. Баса, үстүнө чапмайын иштебеген телевизор эсиңдеби? Ал кезде жаңы баш кошуп, ысыгыбыз тарай элек болчу. 25 жаш. Ошондо 200% бактылуу элем. Азырчы бизде заңгыраган үй, бир эмес 3 машина, жумшак керебет жана чоң плазма бар. Бирок ар бир түнү жанымда 60-дагы кемпир жатат. Кымбаттуум, эмнегедир сен мага татыктуу эместей сезиле баштадың дедим. Жубайым акылдуу жана билимдүү аял. Назик жылмайып мындай деди. Алтыным, мен сени кармабайм. 4 тарабың кыбыла. Каалаган жагыңа кете бер. 25 жаштагы кыз тапсаң унчукпайм. Мага ишен. Бир кичинекей үйдө Жигули айдап, 3 буттуу керебетте уктап, иштебеген телевизорду тиктеп жашап калышым үчүн бардык күч аракетимди жумшайм. Айылдан өткөн душман жок экенине дагы бир рет ынандым. Булак билесиңби, Кейже?